Шахматты мен мындай ойлойм да. Бул өтө бир достуктун оюну. Достуктун оюну. Маселен азыр карап отурсаңар, столго отурганда ийгилик каалайм деп учурашат. Утулуп калса оомат каалайм деп учурашат. Бул башка спортторго караганда достуктун эмес. Мен бүгін чынындары ушул Баткен областындагы шахмат спорт оюнуна аябай кызыккан, шахмат оюнун сүйгөн адамдар менен, аксакалдар менен өзгөчө ушул жерде жолугушуп атканыма, ошол менен бирге мелдештик өткөрүп атканыма аябай кубанычтуу болуп турам. Ушул облустун аймагындагы жашоочулар үчүн, жарандар үчүн ушул атайын чоң деңгээлдеги шахмат өткөрүп берүү максатында Ыйгар Тоокул өзүнүн байгелерин коюп, кубогун коюп ушул мелдеш өткөрүп атат. Мелдешке жалпысынан 87 адам каттоодон өткөн. Бүгүнкү күндө азыр мелдешке старт берилди. Буга чейин да бул шахмат боюнча мелдештер мындай кичинекей деңгээлде, мисалы 9-май, Ноорус майрамында, 31-август сыяктуу майрамдарда гана белгиленип, мындай райондук, шаардык деңгээлде белгиленип келсе, бүгүнкү турнирлердин өзгөчөлүгү бул облустук деңгээлде чоң масштабта өтүп жаткандыгы. Мен уткуруп атам. Мен азыр бул жерде бир фигурамды көрбөй калыптым, алдырып койдум азырчы. Азыр мына жерде ат бул жака нападение кылып ататчы. Нужно жешим керек да мына. Эм сахна. Турнир болсо, азыр бул турнир неме боюнча болот экен, рапид боюнчачы. 10 минутта берет, добавление 10 секундда берет экенчи. Ошол бул рапид деп коет, андан блиц бар, там классический эмес да азыр биздики рапид болот экен. Жакшы турнир уюштуруда. Кызылке шаарынан келдим. Ушул губернатордун кубогуна катышайын деп атайын. Көрсөм жалгыз эле мен кыз экенмин бул турнирде. Надеюсь, баары жакшы болот. Ийгиликке жетишебиз. Баарыбызга ийгилик каалайм. Баардыгына ийгилик каалайм. Биринчи месттен алып кетишке үмүттөнөбүз.